Кочкор райондук соту 18-ге толбой турмушка чыккан кыздын туугандарына каршы козголгон иш боюнча өкүм чыгарды. Видеого лайк басып, подписация деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Кылмыш ишинин алкагында 5 кишиге айыпталган. Кыздын күйөөсү, анын ата-энеси, кыздын апасы жана нике кыйган молду. Соттун жүрүшүндө кыздын апасынын айтымында 16 жаштагы кызынын турмушка чыгуусуна каршы болгон. Бирок кыз ата-энесин суицид менен коркуткандыктан макулдук беришкен. Жигиттин ата-энеси кыздын жашын сурабай эле салт менен нике кыйып койгонун белгилешти. Алькони заводундагы өрт курчоого алынып, өрттү өчүрүү иш-чаралары уланууда. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда бүгүн саат 3:10 чамасында Октябрь районунда Алькони заводунун өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине УКМдин 5 өрт өчүрүүчү күжүрмөн эсеби штаб суу ташуучу унаа кризистик кырдаалда башкаруу борборунун ыкчам кызматы тартылган. Учурда өрттүн аянты болжол менен 3500-4000 чарчы метрди түзүүдө. Өрт саат 5:55 чектөөгө алынып, учурда толук өчүрүү иштери жүрүп жатат.